Let it flow like river now. Hands on. Кутман күн урматтуу мен каналында көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сүйлөй турган сөзүбүз бул Трамп чын эле КГБ тараптан вербовкадан өткөн жана андан кийин орус мамлекетинин ФСБсине карата багындырылган активпи деп, агентпи деп, ушундай чалгынбы, орустардын чалгыныбы деген суроого жооп беребиз да. Бул жерден аябай көп факт чек серверлери аркылуу мындай фактыларды текшерген адистердин жардамы менен карап көрдүм материалдарды. Бир да жерде бүгүнкү күнү Трамп 100% ошо КГБ же Орусиянын ФСБси аркылуу ошо багындырылган агент деп айтылган жок да. Эч жерде мындай далилдер, бекем далилдер жок. Бирок 1987 жылы СССРге келип кеткен чын эле ошо отельдерди курганга компроматтар бар деп айтылып атат көп булактарда чын эле. Бирок бүгүнкү күнү компромат менен кимди мындай кимдин абийирин төгө аласың? Бүгүнкү күнү эффект деген видео ошо жасалма акылдар бар. Алардын жардамы менен каалаган адамды каалагандай көрсөтүп салсаң болот. Азырынча анын мындай бош, эркин, акысыз версиясы начар иштесе дагы төлөнгөн версиясы ушунчалык жакшы иштейт. Ошол Sora, deepfake дегендер аяктан ошо каалаган адамды каалаган кылып туруп көрсөтө аласыздар да. Ошон үчүн баягы азыркы кезде компроматты сыртка чыгарсаң, ага эч ким деле ишенбей коюшу мүмкүн. Ошо ал компромат анчалык коомго таасир этпеши мүмкүн. Ошон үчүн Трампка компроматтар толтура, өзүнүн жашоосу аябай кызыктай. Ал деген Трамп өзү сонун жашоону жакшы көрчү экен, жаш кезинде, азыр деле жакшы көрөт. Анан ошо жашоону жакшы көргөн эсебинен аябай көп нерселер жасачу экен. Ал боюнча Америка Кошмо Штаттарынын өзүндө да компроматтар толтура өзүнө да. Бирок Мусаев, анан Жирнов деген мурунку КГБ агенттери кандайдыр бир пикир айтыптыр да. Ошо агент Краснов деп Трампты вербовка кылышкан деп. Бирок ага расмий түрдө өткөрүлгөн, Байден кезиндеги расмий түрдө өткөрүлгөн ошо тергөөлөр эч кандай андай жыйынтыкты көрсөткөн жок да. Демек, бүгүнкү күнү эгерде бирдемке табылса дагы толук ачыла элек коомчулукка. Бир четен Трамптын ошо Орусиянын агентисин катары эсептөөгө аябай татаал да. Анткени анда түзмө-түз документтер жетишпейт. Андан көрө Илон Маскты Орусиянын агенти деп эсептесе жакшыраак болмок. Анткени Илон Маск ошол SpaceX компаниясын негиздеп жатканда, алгачкы ракеталык кыймылдаткычтарды Америка Кошмо Штаттарынын ичинен сатып алам деген ага эч ким аны саткан жок. НАСА берген жок. Ошон үчүн ал мурунку СССРге барып, Орусияга барып, Украинага барып, аяктан ЖРД баягы Америка Кошмо Штаттарына мээленген ядердик сатана деген ракетанын ошо кыймылдаткычын сатып алган, 2 дана дейт. Ошол кыймылдаткычтын негизинде анын өзүнүн Falcon ракеталарынын Raptor деген ошо кыймылдаткычтарын жасаган дейт да. Ошондон бери ошо $21 миллион төлөгөн дейт. Ошондон бери Масктын байланыштары ошо атайын кызматтар менен аябай зор болчу дейт да. Бирок кеп андай эмес. Бүгүнкү күнү ошо Путин деле өзү айткан да, мындай ачыгынан деле. Трампка биздин таасирибиз жок. Трамп кандай чечим кабыл аларын Кудай билет. Бүгүн балким биз жакка койт, балким бизге каршы чыгат деп. Анткени мисалы үчүн Украинага косалардын астында негизи Трамп Украинага ошо Javelin деген системаларды берип туруп, Украинанын Орусиянын мизин кайтарганга чоң шарт түзгөн да. Муну КГБ агенти кылмак беле, бир чын эле кылмак эмес да. Азыр деле ушу Трамп кайра бүгүн эле ошол айтып атат да, мен деген ошол жардамды 90 күнгө эле токтотком. Анан азыр мен деген ошол сүйлөшүүлөрдү баштап жатканда Путин кайра Украинаны катуу согуп атат. Бирок мен Путиндин позициясын карманам дейт. Бирок ошо менен бирге баягы кичине жиним келип атат дейт. Анан жардамды керек болсо уланышыбыз мүмкүн деген сөздөрдү айтып атат да. Бул нерсе кайра эле Орусиянын кызыкчылыгына каршы келет. Анан Трамп дагы ошо башка президенттерге караганда эң Орусияга каршы катуу санкцияларды койгон. Ал санкциялар аябай катуу кризисти жараткан Орусияда. Орусиянын экономикасы бүгүн $5-6 триллион болуш керек болчу. Бирок ошол санкциялардын аркасы менен 2 триллиондун тегерегинде да, 2,5 барат да ушул жылы.
Ошондуктан албетте буга Орусия рахматын айтмак эмес да. Ошон үчүн анын 100% ошо агенти деп айтууга мүмкүн эмес бир четинен Орусияга кандайдыр бир кадамдар жасап атат чын эле Трамп. Мисалы үчүн Орусиянын баягы түшүнгөнгө үндөп атат да биринчиден. Экинчиден ошо Орусия Түндүк Корея Кытайга каршы чыкса да ошо Түндүк Корея менен Орусияга кандайдыр бир кадамдарды жасап атат. Алардын ошо ой пикирин түшүнгөнгө аракет кылууда да. Жана ошол Элон Маск өкө Орусиянын позициясын дүйнө жүзүнө таратып атат да. Бөлүшүп атат жана ага карманып атам дегендей кылып атат. Ошондуктан бул деген анын себеби эмнеде да? Ким Трамптын начальниктери да, начальниктер ким болот деп ойлоп көрсөк, ошол эле факт чек, ошол эле жасалма акылдардын түрлөрүн колдонсок, ошол эле DeepSeek, ошол эле баягы ChatGPT же болсо дагы Grok Elon Musk өзүнүн чыгып атат. Кытайдын бир нече дагы өзүнүн ушундай системалары чыкты. Алар боюнча өзүңөр деле издеп көрсөңөр, табасыңар. Көбүнчө ошо негизги себеп дейт. Америка Кошмо Штаттары азыр дагы Орусиянын эң чоң зор олигархтарды ошо жараткан компаниялардын 50% акцияларына ээ дейт да. Бул эң негизги себеп. Америка Кошмо Штаттарынын жарандары ошо фондтору, эң чоң фондтору согушка чейин 22-жылга чейин ошо Орусиянын эң ири компаниялар Газпром, Сбербанк, ошо Роснефть, Русал, Суал жана башка титан чыгарган, алюминий чыгарган заводдордун, ошо уран чыгарган, якут алмаздарын казган компаниялардын, нефть чыгарган компаниянын, Лукойл жана ошо бүт компаниялардын 70% акционерлеринин санын түзгөн. Акционерлер ким бул? Бул үлүш кармагыч да, мындай айтканда кожоюн. Дүйнө практикасында эгерде 50% акция сенин колуңда болсо, сен компанияны башкарасың 51%. Эгерде колуңда 30% акция болсо, сен ошол компаниянын чечимдерине таасир кыласың. Ушундай эреже да. Америка Кошмо Штаттары согушка чейин 70% Орусиянын компанияларынын акциясын ээлеген. Согуш башталгандан кийин 16% же болсо кээрлер айтып атат 36,7% деп атат. Кээр компаниялардан 3,6% жоготкон дейт да. Жалпысынан 20% дейт. Ошо 20% жоготкон дейт. 16-дан 20%га чейин. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошо 50% тегерегинде Орусия компаниялары 50% тегерегинде өзүнүн активдерин Америка Кошмо Штаттарынын колунда дагы эле сактап жатат да. Кайсы фонддор эң көп таасир кылып жатат? Негизги фонддордун капиталы кичинекей эле болгон Орусиянын ичинде $1 миллиард, бир нече 10 миллиард доллар же ушуну тегерегинде да. Бул чоң акча эмес акционерлерге, бирок акционерлер кандайдыр бир баары бир өзүнүн көзөмөлүн сактап жатат. Эң биринчи орунда BlackRock Capital, BlackRock Assets деген компаниялар. BlackRock Орусиянын ушул акцияларын кармап жатат. Экинчиден Vanguard. Үчүнчүдөн JP Morgan Chase шу компаниясы көп активдерди Орусияда кармайт. Дагы кошумча GOG деген шу компания фонддор Орусиядагы ушул компаниялар эң чоң ири компаниялардын акцияларынын 50%-на чейин кармайт эмчи. Бул эмнени билдирет? Эгерде Орусия Украинага жеңилсе же согуштан жеңишке жетпей калса, ошо америкалык акционерлер канча бир деңгээлде өзүнүн кирешелерин жоготот. Албетте ошол акционерлер негизи бүгүнкү күнү Трамптын, Масктын достору, Трамптын, Масктын керек болсо спонсорлору да. Анан ошол акционерлер кызыктар эмес да. Орусия жеңилип, Орусия талкаланып, экономикасы урап, анын ишканалары токтоп калса, сырьёсу батыш өлкөлөрүнө чыкпай калса, дүйнө жүзүнө сатылбай калса, бул компаниялардын ээлери аябай кага каршы да. Анан албетте ушул компаниялардын ээлери керек болсо ошо Илон Маскты, Трампты балким баягы бармак менен басып атышат. Согушту токтот, ошо Украинаны каржылаганды токтот, кандайдыр бир Орусиянын бетин сактаганга жардам бер, Орусиянын активдерин сактаганга жардам бер. Керек болсо ошо Орусиянын өкмөтү акыр заман келди деген күнү эле ядердик согуш куралды колдонгондон мурда ошол акционерлердин активдерин толук улутташтырышы мүмкүн да. Эгерде ошол Орусия активдерди улутташтырса, бул деген Америкага эң чоң сокку болот да. Ошол америкалык акционерлерге. Американын экономикасынын үлүшүндө бүгүнкү күнү Орусиянын олигархтары 0,1-0,5%
50% акцияларына ээ экен да. Ошо согушка чейин Facebook'ка Алишер Усмановдор, ушул жана башка ошо Орусиянын олигархтары ээлик кылган акцияларына, бирок бул алардын ээлиги Америка экономикасына 0,1%-ын тегерегинде да. Ал эми ушу Американын ээлиги Орусиялардын чоң компанияларынын акцияларына 50% бойдон сакталууда да, офшор аркылуу. Жана бүгүнкү күнү ачыгынан ачык отчеттор чыгып жатса, 22-жылга чейин ушу санкциялар башталары менен ал отчеттор токтотулду. Анан бүгүнкү күнү кандай структура, ким канча активди кармай так белгилүү эмес да, негизи белгисиз. Анан ошондуктан бүгүнкү күнү биз айтсак болот, баары бир ошо эң негизги Трамптын жана Масктын достору же болбосо таасир этүүчүлөрү ошо Орусиянын позициясын тунук карманганга үндөгөндөр жана Орусия менен Украина ортосундагы согушту токтотуп, Орусиянын пайдасына ушундай согуштун жыйынтыгын чыгарганга кызыктарлар, бул негизи ошол америкалык акционерлер да. Ошондой жыйынтык берип атат, ушундай факт чектерди изденүү жана ушул нерсе көп нерсени түшүндүрүп берет. Эмне үчүн Америка Штаттары Орусиянын жеңилишине кызыктар эмес, эмне үчүн Орусияда кескин ресурстар бар, эмне үчүн Орусияга бүгүнкү күнү эң азыркы реалдуу сценарий бул деген ошо Украинанын кескин территориясын Орусиянын кармагында сактап, согушту бүтүрүү деген сценарий ошо Трамптын үстөлүнүн үстүндө жатат. Ошол нерсе мунун баарын ушинтип түшүндүрүп берет да. Өзүңөр эмне деп ойлойсуздар? Силерде кандай ойлор пайда болду? Бөлүшсөңүздөр болот. Каналды ушу QR колдоп койсоңуздар болот. Бизнес пландоо курсуна катталсаңыздар, бул QR'ды сканерлеп, же болбосо видеонун сүрөттөмөсүндөгү шилтеме менен катталып койсоңуздар болот. Бизнес планды үйрөнүү видео курсту аласыздар да, жеке үйрөнөсүздөр. Пикириңерди комментарийлерге жазып койсоңуздар, бул каналдын алдыга жылышына чоң жардам берет. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясынын мүчөсүлүгүнө киргиле, страйкбол ойногула. Ден соолукка жакшы. Money flow like river now. Hands on paper make us proud. Dreams we chase beyond the clouds.